لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны болгон мына ушул өмүр таржымалына байланыштуу сира сабагыбызды андан ары окумагандабыз. Биз өткөн сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүүсү жана Бани Саад урууларында эмизилүүсү жана апасынын аламдан өтүүсү тууралуу мына ушул орунга келип, мына ушул маселеге келип, сира сабагы боюнча мына ушуларды айтып өткөнбүз. Эми бүгүнкү сабагыбызда мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол апасы Амина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып Мадинага тайекелерине зиярат кылдыруу максатта ошол Мадинага барып кайра кайткан кезде ошол Мадина менен Макканын ортосундагы Абуа деген жерде ошол аламдан өткөн. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол курулай мындайча айтканда жетим калгандан кийин чоң атасы боорукер болгон чоң атасына ошол чоң атасынын кепилдигине өткөн. Ал чоң атасы ошол Абдул-Мутталиб болгон. Ошол Меккеде ошол Абдул-Мутталибтин карамагына өткөн. Бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жеткен, бул жаңыдан эле бир жеткен апасынан айрылганы, мына ушул пайгамбарыбызга жеткен мусибатты жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезип турган. Жана ага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч бир баласына кылып көрбөгөн боорукерликти көрсөткөн. Жана бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзгөчө кадырлаган бул киши жана бардык балдарынан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды биринчи койгон. Жана өтө бир өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды урмат кылган. Бул кишинин өзүнүн ошол табанын айланасында бир төшөгү болгон. Мына ушул төшөгүнө өзүнөн башка эч кимди отургузган эмес экен. Мына ушул төшөккө өзү гана отурат экен. Бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол алып коёйлу деп аракет кылса адамдар, койгула тийбегиле деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жөн коет экен. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кишини артына өтүп, бул киши менен ойнолуп, анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кылган ошол көрсөткөн ошол отурган кезде эркелегендерин көрүп, бул кишинин дагы сүйүнүчү жүрөгүнө батпай кетти экен. Мына ушул төшөккө эч ким отурган эмес экен, эч ким өзүнөн башка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип отуруп калса, келип ошол үстүнө чыгып алса, ойнолуп мындайча айтканда, эркелеп мындайча айтканда ойнолуктоп туруп калса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эч кимди тийгиздирбейт экен. Анан бул киши дагы ишенген, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда келечекте бир чоң бир белги бар экендигине өзгөчө бир ишеним менен ишенген экен. Бул киши дагы көп өтпөй ошол 2 жылдан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы 8 жашка чыгып, 8 жаш 2 ай 10 күн болгон кезде 2 жылдан кийин бул киши дагы өтүп кеткен. Аламдан өтүп кеткен. 2 жылдан кийин аламдан өткөн. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы ошол 8 мындайча айтканда 8 жыл 2 ай 10 күн болгон экен. Андан кийин бул чоң атасы аламдан өтүп кеткенден кийин, Абдул-Мутталиб аламдан өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол кепилдигине
өзінің боркер амекісі Абу Талиб болған. Абу Талиб болған. Бұл кіші дағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға өзгөчө мындайча айтканда кам көргөн. Жана кала берсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламдын атасы менен бир туышкан болгон, бир тууган болгон Абу Талиб. Абу Талиб бир тууган болгон. Бұл кіші дағы өзгөчө пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламга мээримин төгүп ырайым кылган. Жана бұл кіші малы азыраак, кедейлик киши болгон. Бирок ошол аз малына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам себеп Аллах Таала береке берген. Кала берсе бир кишиге жете турган тамак ошол көп ошол жалпы үй бүлөгө жете турган болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жете турган Абу Талибтин үйүндөгү бир кишилик тамак ошол жалпы үй бүлөгө жете турган болгон. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө каниеттүү, сабырдуу киши, ошол сабырдуу мындайча айтканда болгон. Мындай жаш кезинен эле, балачак кезинен эле ошол 8 жашында, 9 жашында эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аябай каниеттүү, аябай сабырдуу эле. Жана Аллах Таала кандай тагдырга койгон болсо дал ошондой эле. Эми ушул жерде дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе, бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы менен апасы мушрик бойдон өтүп кеткен. Аны кээ бирлер туура эмес риваяттарга таянып алышып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атасы менен апасы мусулман болгон деп ар кандай далилдерди келтиришет. Бул далилдердин баарысы негизсиз, туура эмес. Кала берсе имам Муслимде хадис келген, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир киши келип, "Я Расулулла, о Аллахтын элчиси, менин атам кайда?" дегенде, "Сенин атаң тозокто" деген. Анан жана киши артына кайтып кете жатканда, "О баланчы, менин атам жана сенин атаң тозокто" деп айткан. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ата энеси ошол мушриктик ишеними менен ошол жахилият убагында ошондой ишенимде кеткен. Биз аларды мындайча айтканда ширк себептүү мусулман болгон деп, мындайча айтканда туура эмес, заиф болгон, негизсиз риваяттарга таянып мусулман болгон деп айта албайбыз. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол Абдул Мутталибтен кийин Абу Талиб азыр карамагын алдык дебедикпи? Ошол киши чоң атасы өтүп кеткенден кийин атасынын бир тууганы Абу Талиб болгон. Абдулланын бир тууганы Абу Талиб болгон. Абу Талиб өзгөчө кам көргөн дедик. Кала берсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгон кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бул киши өзгөчө коргогон. Кала берсе түнү өзүнүн жата турган жерине жаткырган. "О Мухаммад, сени ошол мушриктер зыян берип койбосун, зыян жетсе мага жетсин" деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым коргогон. Мына ошол киши дагы өлүм келген кезде ошол ла илаха илlalloh сөзүн кабыл алуудан баш тартып, ата бабамдын дининдемин деп өтүп кеткен. Мунун орду келгенде муну дагы иншаллаху таала айтабыз. Бул маселеде дагы өтө бир чоң маселе бар. Бул киши дагы Абу Талиб дагы кафир бойдон өтүп кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага тозокто эң жеңил азап берилет деп айткан. Эң жеңил азап ошол тозоктогу бир оттон болгон галошту кие турган болсо, адамдын бээси кайнайт деген мына ушундай азап ода кылынган. Муну орду келсе иншаллаху айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Талибтин колунда ошол турган кезде ошол Шамга эми сапар кылуусу, ошол Бухайра рахиб менен жолугушуусу. Абу Талиб ошол Курайштин керуенинде Шамга сапар кылууну каалап калды, максат кылып калды. Соода максатында. Ошол кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашы 12 жашта болчу. Кээ бирлер ошол 12 жаш 2 ай 10 күн болчу деп дагы айтылат. Кээ бир риваяттарга көрө. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ажыралып ошол сапарга чыгуу, пайгамбарыбызды ошол Меккеде таштап сапарга чыгып кетүү Абу Талиб үчүн өтө оор баткан. Мына ошондуктан андан ажыроо кыйын болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды өзү менен бирге кошо ошол сапарга соода максатта алып чыккан. Анан ошол керуен ошол Бусрага жакында, Бусра бул Шам жергесинин айланасындагы бир шаарлардын бири, ошол жерлердин бири. Шам жерлери азыркы кездеги Сирия турган жерлер. Мына ошол Бусрага жакындаган кезде ошол насаралардан болгон, ошол рухбандарынан болгон насаралардын ошол чоң кечилдеринен болгон Бухайра деген рахиб ошол карады. Карап келип, ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол керуендин ичине кирип, издеп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды издеп калды. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам издеп, ошол жерде колунан ошол керуендин ичинен мындайча айтканда жетелеп чыкты. Анан айтты: "Хада саййидул аламин", бул аламдардын саййиди болот dedi.
Жана хада расул Раббил аламин, бул аламлардын Раббисинин элчиси болуп деди. Ошол керуен ошол Бусрага келип токтогон кезде келе калып эле ошол керуендин ичине кирип кетип эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир нерсесин жоготкон нерсесин издеген адам сыяктуу издеп пайгамбарыбыздын колунан алып бул аламдардын сайиди, аламга сайид болуп мындайча айтканда бул аламдын Раббисинин элчиси болот жана бул аламга жиберилген райым болот деп мына ушундай айтып калды. Анан жанагылар муну сен кайдан билесиң деп айтышты. Анан жана кермендегилер. Анан айтышты алар жана Бухайра ошондо Бахир айтты, силер тиги турган Акабадан, ошол ашуудан ашканыңарда, ошол бир дөң мындайча айтканда кандай десек, ошол бир ашуудан ашканыңарда, тиги ашуудан ашканыңарда бир да бир таш калган жок, дарак калган жок, сажда кылбаган деди. Бул дарак таш бул пайгамбарга гана сажда кылат. Мен ошол пайгамбарды мынау ининин далысындагы ошол алманын кичинеси болот го, эми алма, чоң алмалар бар, кичи алмалар бар. Мынау алма эми бүчүрлөп, эми чыгып, мындайча айтканда бышелек алма кичинекей болот го. Мына ушул алма сыяктуу болгон ошол мөөрүнөн билемин, пайгамбарлык мөөрүнөн билемин деген. Мына ушул нерсени биз китептерибизде тапканбыз деди. Булар билишет болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын белгилерини, акыркы пайгамбар кайсыл жерден чыгат, кандай белгилери болот, булар ошол китептеринде, буларга түшкөн ошол Торат, Инжилдерде айтылган болчу. Анан Бахира өзгөчө урмат көрсөттү, өзгөчө конок кылды. Жана Абу Талиб сурап калды. Абу Талиб сурады эле, жана ал айтты, муну Шамга алып барба бул баланы деди. Муну Шамга алып бара турган болсоң, ошол яхуд насаралардан бир коркунуч бар, аны Шамга алып барба, бара көрбө деди. Мына ошондо Абу Талиб кайрадан эмне Шамга барбай, ошол жерде, ошол Бусрада өз ишини бүтүрүп, кайра Маккага эмне кайра кайтып кетти. Харбул Фуджар, эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жигиттик убагында Харбул Фуджар болгон. Жаман бир согуш болгон да. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жашка чыккан кезде ошол Фижар согушу болгон. Харбул Фижар согушу болгон. Бул согуш ошол Укказ базарында болгон. Ошол Курайш жана Кинана бир тараптан, жана Кайс Айдан мин жихатун ухра. Ошол Кайс урусу менен, Кайс Айдан урусу менен бир тарапта болуп, эки тарап ошол Курайш жана Кинана жана Кайс жана Айдан урусунун ортосунда болгон. Бул өтө каттуу болгон бул согуш, эки тараптан тең өтө көп жоготуулар болгон, өлүм аябай көп болгон. Анан кайра булар акырында эмне бир келишимге келишкен, эки тарап тең ошол Курайш урусу жана Кинана урусу бир тарапта, жана Кайс Айдан урусу бир тарапта. Мына ушул эки урунун ортосунда согуш болуп, аябай каттуу согуш болуп, анан акырында булар келишимге келет. Анан келишимге келип, булар ошол ким тараптан көбүрөөк өлгөн болсо, ошол өлтүргөн тарап, ошол өлүм саны көп тараптан эмне диясыны ошол кунун төлөп берет деген. Мына ошол жахилия убагында дагы мына ошол кун төлөп берүү дият деген нерсе бар эле. Мына ушунун негизинде согуш токтогон. Согуш токтоп, алар эмне ошол душмандыктан жана жамандыктан алды алынган. Бул өзү негизи Нуман ибн Мунзир деген киши бар эле. Бул киши жыл сайын ошол Укказ деген базарга товар жиберип турчу, ошол соода максатта. Анан ошол шарапаттуу, кадырбактуу адамдардын карамагында жиберет болчу. Ошолордун коргоосунун астында жиберет болчу. Анан бул киши өзү Хирадагы арабтардын уруу башчысы болгон. Мына ошол өз орду келгенде дагы баяндайбыз. Мына ошол согушта Курайш урусу, Кинана жана Курайш ошол Кайс Айдан урусу менен согушкан кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 20 жашта болгон. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул согушка, Фижар согушуна ошол катышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол амекелерине жанын огун алып берип турган. Жана ошол жанын огун даярдап берип турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул кызматты аткарган ушул согушта. Анткени
Эмне үчүн мына ушул Харбул Фижар, мына ушул бузукулук согушу деп аталып калды. Анткени Харбул Фижар же ушундай согуш деп аталып калды. Анткени бул Меккенин урматыны кылбай койгондуктан. Ошол Меккенин өзүнүн территориясы бар. Ошол территорияда бир кан төгүү согушу бул арам болгон. Мына ушундай жана ошондой эле бул согуш ошол арам айларда согушу арам айларда болгондугу үчүн дагы мына ушундай деп аталган. Жана бул бир жылда бир нече жолу болгон. Бир жылда өзү 3 жолу болгон. Бир жылда 3 жолу болгон. Бирок 4-үнчүсү каттуу болгон. 4-үнчүсүндө аябай каттуу кан төгүлүп, каттуу согуш болгон. Ал эми бир жылдын ичинде 3 жолу болгону бул өз ара тартышуу, жаңжал, мындайча айтканда жакалашуу сыяктуу эле кан төгүүсүз эле болгон. Бирок ошол 4-үнчү болгон согушта, 4-үнчү жолу болгондо мына ошол Харбул Фижар ошол бузук согуш мына ошол Меккенин урматын кылбай, ошол харамдын урматын кылбай, ошол согушу арам кылынган айларда болгондугу себебинен мына ушундай аталган. Мына ушул 4-үнчүсүндө каттуу мына ушундай кан төгүлүп, эки тараптан көп жоготууларга учураган мына ушул 4-үнчү жолу болгон согуш болот. Мындайча айтканда бир жылдын ичинде 3 болгон дедик. Ал эми 4-үнчүсүндө мына ушундай кан төгүлгөн экен. Андан кийин Хилфул Фудул деген мына ушундай келишим болот. Ошол мына ушул согуштан кийин эле Харбул Фужар ошол согушунан кийин эле Зулкада айында мына ушул согуштан кийин эле Курайыштын 5 чоң уруусунун ортосунда толук бир келишимге жетилет. Ал кайсы уруулар болгон? Бану Хашим, Бану Мутталиб, Бану Асад, Бану Зухра, Бану Тайм урууларынын ортосунда өз ара келишим түзүлөт. Эмне үчүн мунун себеби Зубайт деген бир киши Меккеге бир товар менен келет. Товар менен келет. Анан аны Аас ибн Ваил ас-Сахми деген киши сатып алат Зубайттен. Анан бул киши акысыны бербей коет. Акысыны кармап калат. Акысын бербей ошол малды алат, бирок акысын бербей туруп алат. Анан бул киши жана Зубайт деген киши Абдиддарга барып арызданат, доо кылат. Жана Бани Махзумга барат, жана Бани Жумахка барат, Бани Сахмге барат, Бани Адиге барат. Бирок алардан дагы эч бир натыйжа чыкпай коет. Эч бири бул кишиге болушпай коет. Анан бул киши Жабал Аби Кубайс деген тоого чыгып туруп, анан ошол Аас ибн Ваилдин зулумуну шер кылып, мындайча айтканда ыр кылып айтат. Ыр кылып айтат, жана ошол чакырат. Ошол менин акыма жардам бергиле деп, жардам берүүчүлөрдү ким менин акымды алып берүүдө жардам берет деп чакырат. Чакырган кезде ошондо ошол Зубайр ибн Абдул Мутталиб чуркап чыгат. Анан жанагы жогоруда айткандарыбыз баарысы ушул кишинин алдына чогулушат. Кимдин алдына? Ошол кайсылар эле? Бани Жумах, Бани Сахм, Бани Ади уулдары, жана Сахм уулдары, Жумах уулдары баарысы ушул кишинин алдына чогулат дагы. Анан булар ошол Абдулла ибн Жудандын үйүндө бул киши Раиси Бани Бани Тайм уруусунун башчысы болгон ушул кишинин коргонунда чогулушат. Чогулушуп, мына ушундай бүтүмгө, мындайча айтканда, мына ушундай келишимге келишет. Мындайча айтканда, келишет. Ошол Меккеде эч кимге зулум кылбайбыз. Меккенин элине дагы, Меккеге сырттан келген адамга дагы зулум кылбайбыз. Ошол качан ким зулум көрө турган болсо, меккелик болсун, Меккеде жашаган болсун, Меккеге башка жактан келген болсун, анын акысын алып берүүдө бирге турабыз дейт. Анан Аас ибн Ваил ас-Сахмиге барышат дагы, ошондон анын мал мүлкүн тартып, анан ошо Зубайтке алып берип коюшат. Мына ошол келишимге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн амекелери менен бирге келген дейт. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Аллах Таала ушул рисалат менен, ушул дин менен шарафаттуу кылып пайгамбар кылган кезде Пайгамбарыбыз айткан экен да, ушул Абдулла ибн Жудандын үйүндө болгон келишимге мен болгонмун. Мен ошол келишимди бир эгер мага бир кызыл төбө бериле турган болсо дагы ага дагы алмаштырып айта элем. Эгер исламда дагы мына ушундай келишимге чакырылганда жооп бермекмин деген. Эми кийингиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу кандай болгон? Пайгамбарлыкка чейин жашоосун айтып атабыз азыр кезде. Биз белгилүү болгондой эле Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн амекисинин колунда жетим бойдон өскөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атасынан эч бир мурас калган эмес. Абдулладан эч бир мурас алган эмес.
өзүнүн эмчектеш агалары менен бирге адатка көрө ошол жетилип калган кезде, балага жашына жетилип мындайча айтканда сөөктөрү бышып калган кезде ошол Бани Саад урусунда, пайгамбарыбыз эмизилген го. Ошол жерлерде кой баккан. Бани Саад урусунда ошол өзүнүн эмчектеш агайынылары менен Бани Саад урусунда кой багат эле. Ата-энесинен, атасынан эч бир мурас калган эмес, атасынан. Анан Маккага кайтып келгенде арзубаган ал-Кират, ал-Карарит вал-Кират. Арзубаган бир караритке иштейт эле. Мындайча айтканда, Кират дегени бул динардан бир гана аз гана бир бөлүгү дейт. Мындайча айтканда жарым үшүр, же болбосо азыркы заманга айта турган болсок 10 риал экен да. 10 риалыбыз азыркы кезде канча болот? Азыр риал 10 риал эми 200 сомдой тияк бияк болуп калат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай 10 риалдай болгон экен. Мына ушул арзубаган бир динарга иштеген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын мындайча айтканда коюн багып. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол кой багуу тууралуу да айткан. Бул кой багуу да пайгамбарлардын сүннөт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, кайсы бир пайгамбарды Аллах таала пайгамбарлык менен урматтаган болсо, ошол пайгамбар кой баккан дейт. Кой баккан дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай жигит болуп жетилген кезде, мындай соодагерлик кылууну каалап калгандай болуп калган кезде, мына ушундай соодагерлик, ошол соодага жарап калган кезде, ошол өзүнүн анын бир шериктеш соодагер досу Ас-Саиб ибн Аби Саиб менен биргеликте ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям соода кылат эле. Ошол бул эң жакшы шерик эле ошол киши менен. Бул киши менен тартышпайт эле, талашып тартышпайт эле, аябай жакшы шерик дос эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзгөчө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын аманаткөй экендигине, чынчыл экендигине бул киши да билет эле. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоонун бардык чөйрөсүндө өтө аманаткөй, жашоонун бардык чөйрөсүндө өтө туура киши болгон. Мына ошондуктан ал кишини коому Амин деп атап койгон. Эми кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Шамга соодагерлик менен эми сапар кылат, Хадичанын малын алып. Хадича тууралуу айта турган болсок, Хадича бинту Хувайлид радиаллаху анха бул Курайш аялдарынын эң шарапаттуу, кадырбаттуу, малдуу, бай аялдардын бири болгон. Жана бул киши, бул аял өзүнүн малыны соодагерлер үчүн берип, малын берип, аларга акы төлөп берет эле, айына акысын чыгарып берет эле. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу угуп калат. Анан ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу угуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ошол мал мүлкүн алып, соодагерлик менен Шамга барып келүүсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга сунуштайт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга эң абзел малын берип, Шамга жиберет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мунун ошол кулу болгон ошол Майсара менен биргеликте, Хадичанын кулу болгон Майсара менен, ошол кызматчысы болгон Майсара менен биргеликте Шамга чыгат. Ошол жерде соода кылат, сатып алат. Анан өтө бир чоң бир пайда менен келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сээп, ошол Хадичанын ушул мал мүлкүнө Аллах таала береке берет. Мындай берекени мурда көргөн эмес эле да Хадичага. Анан кийин Меккеге кайтып келет, аманатты өз убагында эмне жеткирет. Анан заважу би Хадича, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол Хадичага үйлөнүүсү. Хадича пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга берекени, малы ошол Шамга барып берекелүү кайтып келип атпайбы? Анан жана аманатты көргөндөн кийин жүрөктөн бир таң калып калат да. Анан Майсара бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан көргөн, мына ушундай көргөн нерселерини Хадичага айтып берет. Анан кээ бир ушундай бир адаттан сырткары нерселерди көрөт. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды ошол ысык күндө эки периште мындайча айтканда
бир мына ушундай көлөкөлөгөндүгүн айтат да. Адаттан сырткары нерсе. Жана Хадича ушул жерде бир максатына жеткендигини бир сезип калат. Анан бир досуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындай мага үйлөнөр экен деген максатта кызыгуу менен мындайча айтканда бир досуну жиберет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга мындай кагазга уруп мындайча айтканда бир сүйлөшүү айттыруу үчүн. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үйлөнөрбү деп ошол үйлөнөр экен мага деп ошол досуну жиберген кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадичага үйлөнүүгө макулдугун берет. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амекиси менен сүйлөшөт, өзүнүн амекиси менен сүйлөшөт. Анан ошол Хадичанын амекиси болгон Амр ибн Асадка эмне кылат? Жуучулукка түшөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амекиси Хадичанын амекисине жуучулукка түшөт да. Анан ушинтип амекелери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды үйлөндүрүп коюшат. Мына ушул ника эмеге, ошол үйлөндүрүү эмесине Бани Хашим, ошол Курайштын эң башчылары келет. Бани Хашимдар, ошол Курайштын эң башчылары келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо махрге ошол берген нерсеси, ошол үйлөнгөн берген кездесе бергенде ошол 20 жаш төөлөрдөн берген дейт. Кээ бир риваяттар боюнча 6 төө жаш төө берген дейт. Анан ушул нике хутбасы окулат. Ошол нике хутбасын Абу Талиб окуйт, Аллахка мактоолорду айтат, жана Аллах Тааланы мактайт. Андан кийин пайгамбарыбыз өздөрүнүн ошол шарапаттуу насаптан экендиги, ата теги өтө кадыр бардуу насаптан экендигини жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын фазилетини айтып, мына ушундай никени окуп, хутбасына жыйынтыктайт. Мына ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушул деп үйлөнөт. Ошол бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнүүсү ошол Шамдан келгенден кийин, Хадичанын малыны Шамда соодалап, соодадан келгенден кийин, ошо Шамдан келгенден кийин 2 айдан кийин же бир нече күндөрдөн кийин болот да бул нике. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашы 20 жашта болчу. Ал эми Хадича ошол жашы көп риваяттарга көрө ошол эң атагы чыгып кеткен сөзгө көрө 40 жашта деп айтылат. Анан кээ бирлер мына ушул 25 жаштагы бала 40 жаштагы аялга үйлөнгөн экен деп, кээ бирлер муну төмөн санагандай көрүнөт да. Бул албетте туура эмес бул нерсе. Бул никеде бул теңкурлук деген нерсе жана ошондой эле өзүнөн чоң боло турган болсо, бул эч нерсе эмес бул. Бул эки тарап келише турган болсо, бола берет бул нерсе. Жашы чоң деген нерсе бул ислам шариятында төмөн саналбайт, мындайча айтканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашы 25 жашта болду, а Хадичанын жашы болсо ошол убакытта 40 жашта экен. Бул өтө атактуу пикирге көрө. Дагы бир риваят боюнча Хадичанын жашы дагы бир риваятта айтылган 28 жашта болгон дейт. Дагы башка бир сөздөр бар. Ошол 38 жашта, 37 жашта деген ар кандай риваяттар бар. Буга чейин Хадича күйөөгө чыкканбы деп турган болсок, ооба, биринчи ошол күйөөгө чыккан биринчи күйөөсү Атик ибн Айз ал-Махзуми болгон. Бул киши дагы кийин өтүп кеткен, өлүп кеткен. Кийин Абу Хала деген кишиге Абу Хала ат-Тайми деген кишиге үйлөнгөн. Турмушка чыккан Хадича, бул экинчи күйөөсү болуп атат. Ал дагы өлүп кеткен. Кийин андан бир бала калган. Кийин Хадичага Курайштын эң кадыр бардуу башчылары ошол турмушка чыгуусун, ошол аял болуусун каалашкан. Бирок алардын баарысынан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, алардын баарысынан Хадича баш тарткан. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга көңүлү түшүп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кийинне турмушка чыккан. Бул мурдакылар менен кийинкилер кыялдана турган даражада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хадича менен өмүр сүргөн. Ушундай мурдакылар менен кийинкилер кыялдана турган даражада мына ушундай жакшы бир өтө бактылуу абалда күн кечиришкен. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи аялы болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аял өткөнчө эч бир аялга үйлөнгөн эмес. Бардык балдары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бардык балдары ушул аялдан болгон. Бир гана Ибрахим Мария кыптыйден болгон. О Египеттен келген
Мария Кыптыйдан болгон. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ошол хадишадан болгон балдары Касым, биринчи ошол Касым экен, кийин Зайнап экен, кийин Рукайя, кийин Умму Кулсум, кийин Фатима экен, кийин Абдуллах экен. Эми эң чоң баласы Касым болуп атат. Эми бул жерде эми тартиптери боюнча дагы башка бир риваяттар айтылган. Чоң баласы Зайнап де, чоң баласы Касым, чоң баласы ар кандай эмелер келген. Тартип боюнча бул жерде тартип боюнча Касым, Зайнап, Умму Рукайя, Касым, Зайнап, Рукайя, Умму Кулсум, Фатима, Абдулла болду. Эми бул балдардын баарысы, ошол уул балдардын баарысы кичине кезинде алымдан өтүп кетишкен. Ал эми кыздар болсо, баарысы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлык заманына жетишкен, жашашкан, жана исламды кабыл алышкан, жана хижрат кылышкан. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алдын өлүмүнөн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өлүмүнөн алдын кыздары дагы аламдан өтүп кеткен. Бир гана Фатима радыйаллаху анха гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин аламдан өткөн. Бул Фатима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 6 ай жашаган. 6 ай жашаган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 6 ай жашаган. 6 айдан кийин Фатима радыйаллаху анха дагы аламдан өтүп кеткен. Мына ушул жерге чейин эмки сабакта иншаллаху таала Бинаул байт ва кыссату тахким, ошол Кабанын курулуусу, мындай Кабанын мындайча айтканда кайра бир ошол түзөтүлүүсү тууралуу, ошол Кабанын мындайча айтканда курулуусу, мындайча айтканда эми курулган ошол Каба, ошону бир сел келип ошол бузулуп кеткендигине байланыштуу кайра ушул райыш топтолуп ошол Кабаны курушкан. Мына ушуну эми сабакта иншаллах мына ушуну сабакта айтабыз. Кыскасы мына ушул жерге чейин. Аллаху алам, саллаллаху Мухаммадин ва алейхи ва саллям. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.